Бул жерге келгенде өзүнүн сүйлөй турган сөзүн сүйлөп анан кетсин. Ашыкча сөздөр боло турган болсо өзүнүн кабинетине барып же телевидениени чакырып алып айта берсин. Бул жерде иш боло турган жер. Депутат. Азыр да сөз берилекте сүйлөп жатат. Бул эмне деген нерсе? Урматтуу депутат, бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши эки бийлик бутагы келип ушул жерден баарлашат. Сиз бизди жаш баладай эле башыбызды жанагындай баягы жөнө туура так далее. Ал сөзүңүздү сиз парламенттик этикага Урматтуу Эдил Байсалов, Сизге айтарым азыр мен айтайынчы. Сизге бияктан баяктамай карап отурам. Бир аз өзүңүздүн этикаңызды оңдосоңуз, мен сизге жердешиңиз карайты айтып атам. Эмиңиз карайт атам. Эсиңиз бар да, этиңиз жыйыңыз. Бияка туруп депутаттар аргандай нерселерди айтпаңыз. Эмне деп айттыңыз жаңы эле? Мен айтып атам, бул жерде жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Урматтуу төрага. Эшкени билип атабыз. Биякта сиз бизге болгон мамилеңизди оңдоңуз деп атабыз. Жок, анан сиздер мындай кагып Урматтуу. Мен сизди силккен жокмун. Байкаган айтып атам мен сизге. Дагы Урматтуу бар да этиңиз жыйыңыз. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтып атам? Эсиңди жый деп атам. Улан Булбекович. Урматтуу төрага. Ушул министрлер кабинетинин орун басарлары сөз бербесеңиз дагы ортодон кесип сүйлөп атканы, регламентти бузуп атканы, мына арабызда отурган депутаттардын адвокат болуп атканынан көп атат буларчы. Эмне биз депутаттар келип суроо бергенге акыбыз жокпу? Биз суроо бергенде булар өздөрү эзилип 1 саат жооп берип атпайбы? Так жооп берип койбойбу? Биз маалыматтарды берип атабыз. Ал жерде миграцияда бүгүнкү күндө майып болуп жаткандарды, укугу тебеленип аткандар жөнүндө берип атабыз. Булар башка жакта айланып жүрөт. Эдил Жолдубаевич, сиз биздин кесиптешке кайра 3 жолу кесип сүйлөдүңүз. Регламент бар да бул жерде. Кечирим сурайм. Балким эмоцияга алдырдым. Бирок урматтуу депутаттар, мен сиздерге бир маселени айтып коеюн. Мен Кыргыз Республикасынын кабинет министрлеринин төрагасынын орун басары катарындагы жалпы бул жерде отурган кесиптештердин атынан да кайрылам. Урматтуу депутаттар, биз бияка силерге суракка келип бир пленный эмеспиз. Силер да гестапонун офицерлери эмессиңер. Силер Кыргыз Республикасынын баардыгынын элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кам көрүп, биз бири-бирибизге сылык сүйлөшөлүк. Мен билбейм, сиз каяктан келдиңиз, урматтуу депутаттар, бирок баардыгыбыз жогору трибунага келдик, жогорку кеңешке келдик. Ушул жерде давайте элибизди сыйлайлык, министрлер кабинетин сыйлайлык. Жолдубаевич, сиз бул жерге келип, Жолдубаевич, бул жерге келип сиз бизге сабак өтпөңүз. Сиз биздин суроолорго жооп бериңиз. Суроо бериңиз. Процедураны азыр эмнеге келбейсиз? Сиздин тиешелүү тармакта жооп бериңиз суроолорго сиз. Урматтуу кесиптештерим. Эмне мен азыр суроолорума жооп бериңиз. 5 секунд. Шалбек Арбеевич, бири-бирин эме сыйлайлы. Эдил Жолдубаевич. Эмне жооп алдыңыз? Сиз Эдил Жолдубаевич, биринчиден биз баарыбыз Кыргыз Республикасында бизде башкы мыйзамыбыз бар. Биз сыйлашыбыз керек, баш ишибиз керек. Буну сиз эч качан мындай четке кага албайсыз. Туурабы? Бизде конституциябыз бар. Буну сиз сыйлашыңыз керек. Кандай сиздин депутаттарыбызга мамилеңиз бар болбосо, баары бир сиз сыйлашыңыз керек. Депутаттар бул элдин өкүлдөрү. Бул башка бийликтин бутагы. Жеке позицияңыз бар болсо, бул башка жерде сиз айтып коесуз. Бүгүн комитеттин кезектеги отурумда бир маселени биз карап атабыз. Бул тышкы миграция боюнча. Көзөмөл функциябыздын алкагында биз сөзсүз түрдө силерге суроолор беребиз. Анан кийин карайбыз, анан кийин корутунду биз кабыл алабыз. Бул жагынан биз чогуу аткаруу бийлик менен тийиштүү өзгөрүүлөрдү буюрса жакын арада киргизүүгө аракет кылышыбыз керек. Биздин максатыбыз бир.